Саламатсыздарбы? Атактуу адамдардын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө билгиңиз келсе, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович ант берет. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентinin кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков ким? Тек жайы жана балалыгы жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Андыктан каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Өлкөдө бул адам туурасында сөз болгондо эл арасында Жээнбековдордун кланы, президент Алмазбек Атамбаевдин жакын жана берилген досу деген сөздөр айтылып келет. Достугу жана шакирттиги туурасында Атамбаевдин да өзүнүн айтканы бар. Спутник Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков ким деген суроого жооп издеп, тек жайына, карьерасына, жашоосуна баам салып көрдү. Сооронбай Жээнбеков 1958 жылы 16 ноябрда Ош облусунун Каракулжа районундагы Телман айылында туулган. Атасы Шарип элге журтка таанымал адам жана колхоздун башкармасы болуп, райондук керек жарак коомун жетектеген. Жээнбековдорду жакындан билгендер алардын энеси Самара балдарын карап үйдө болгондугун жана негизинен бул үй бүлө ок аттуу тургандыгын айтышат. Орус тилчи, зоотехник, директор Жээнбеков мектепти бүткөндөн кийин Өзгөн районундагы Ленин атындагы мектепте 1 жыл орус тили жана адабият сабагын окуткан. Андан соң Константин Скрябин атындагы Айыл чарба институтуна өтүп, зооинженер адистигин алып чыккан. Эмгек жолун Ош облусунун Совет районундагы Совет совхозунда башкы зоотехник болуп баштаган. Андан соң совхоз директору болуп, колхоз раистигинен дароо эле 1995 жылы эл өкүлдөр палатасына депутаттыкка шайланган. Кийин да 2005 жылы жогорку кеңешке депутат болгон. 2006 жылы Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп келгенде айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри болуп дайындалган. Көп өтпөй 2007 жылы Атамбаев кызматтан кеткенден кийин Жээнбековдон министрликтен баш тартып, ишкердик менен алектенген. 2003 жылы ошол эле агрардык университеттен экинчи билим алып, экономика факультетин аяктаган. Тагдыр чечкен 2010 жыл. Берилгендик 2010 жылы апрель революциясы болуп, бийлик алмашат. Бул мезгил Сооронбай Жээнбеков деги эле жалпы Жээнбековдордун кийинки тагдырында олуттуу роль ойноду. Ошол окуялардын алдында жана андан кийинки өлкөдөгү кыл чайнашкан саясий мезгилде Жээнбековдордун Атамбаевка ар тараптан колдоо көрсөткөнү алигиче айтылып келет. Инкылапка чейин өткөн бийликке бекем оппозиция болуп, жаңы бийликтин орношуна көмөк көрсөткөндүгү ошол кездеги саясий окуяларга катышкандардын эсинде. Андан кийин Атамбаев менен Жээнбековдун ымаласы, пикирлештиги артып, саясий айдыңда үзөңгүлөштөрдөн болуп калды. Ошентип 2010 жылдан тарта Жээнбеков Ош облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу болуп дайындалып, 2 жылдан кийин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү милдетин аркалады да Ош аймагын 5 жыл башкарды. Бишкекке сапар чоң саясатка кадам болду. Сооронбай Жээнбеков Оштон Борбор кала, Бишкекке жаңы кызматка, мамлекеттик кадр кызматынын директорлугуна которулуп, ал жерде 1 жылга чукул иштеди. 2016 жылдын март айында Кыргыз Республикасынын президент аппаратынын жетекчисинин 1 орун басары болуп, апрелде өкмөт башчылык кызматка отурду. Ошентип ал Кыргызстандын 27 премьер-министри болгон. Достук Атамбаев Кыргызстан ичиндеги жана Казанга жасаган иш сапар учурунда досу пикирлеши Сооронбай Жээнбековдун президенттикке ылайыктуу талапкер катары караганын айткан эле. Алардын достугу 1995 жылы
эл өкүлдөр палатасында жүргөн кезде башталгандыгын кошумчалаган. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо Атамбаевдин партиялашы, досу жана жакын саналашы Жээнбеков баарынан озуп чыккан. Жээнбековдор кланы. Сооронбай Жээнбеков бир туугандардын 6-чысы. Эл арасында Жээнбековдордун кланы деген түшүнүк бар. Аны ар ким ар кандай маанайда айтат. Бул сапар Спутник Кыргызстан алар тууралуу төмөнкү маалыматтарды эске салды. Бир туугандардын улуусу саясатка көп аралашпаган, илим менен жүргөн. Токто Кантөрө Токтомаматов болчу. Жалал Абаддагы экономика жана ишкердик университетинин президенти, илимдин доктору, профессор эле. Ал 28 апрелде оорудан каза болгон. Ортодо эки кыз, Алтын жана Гүлайым Шариповалары бар. 4-чүсү жаш кезинде каза болуп калган Искендер Шарипов. Анын 28 жашында Ош облусунун прокурору болуп, мыкты юрист катары бааланганын аймакта айтып келишет. 5-чиси Жусупбек Шарипов, Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Дипломатиялык карьерасында Марокко, Иорданиядагы элчилик кызматында аткарган. Мурда Жалал Абад облусунун губернатору болгон. 2005-жылдагы президенттик шайлоого талапкер катары катышкан. 7-чи кыз бир тууган Атургүл Жээнбекова. 8-чи жогорку кеңештин төрагалык кызматын тапшырып берген Асылбек Жээнбеков. Ал 5 жыл парламенттин спикери болду. Экс-спикерден кийин бир кыз Жылдыз Жээнбекова. Кенжеси Жыргалбек Жээнбеков. Ал азыр ата-эненин тамынан түтүн булатып, туулуу өскөн айылына дешти. Ал эми каарманыбыздын үй бүлөсү тууралуу. Сооронбай Жээнбековдун бир кыз, бир уулу бар. Өмүрлүк жары Айгүл балдарын тарбиялап үйдө. Балдары үй бүлөсүн эл көзүнө алып чыгууну каалабайт. Көкбөрүчү. Кезегинде көкбөрү менен волейболду жакшы ойногон. Көкбөрү татаал жана кызыктуу. Жүздөгөн улакчылар жанын иштеп ойногон оюн. Америкалыктардын регбисине окшош, бирок андан да бир топ кыйын, катаал. Бул жерде ат жана адам таң эртеңден тарта каш карайганча ойногон учурлар болгон дегени бар. Ал эми волейболду Бишкекке кызматка которулуп келгенден бери ойной электигин айткан. Байлыгы. Мамлекеттик кызматкер катары толтурган декларациясында мүлкүн санап берген. Сооронбай Жээнбеков жер үй, дача, сарайдын вагон үй жана 4 жер тилкенин, андан сырткары 1700 түп алма менен 2000 түп теректин ээси экен. Түшкө кирбеген премьерлик менен чыга эшикке. Өкмөт башчылыгына сунушталып жатканда 2016-жылы апрелде жогорку кеңеште премьер болуу менин түшүмө да кирген эмес деген сөзү бир топтордун көңүлүн бурган. Ал эми кыргыз коомчулугунун эсинде калганы милдетин аткарбаган чиновникти чык эшикке деп тилдегени болду. Бул туурасында Жээнбеков: негизи салкын кандуу адаммын. Чык эшикке сөзү үчүн кээде өкүнүп кетем. Эми сөз ооздон чыгып кетти да. Милдетин аткарбаган бюрократ болгон чиновниктерди көрсөм, кыжырым кайнап кетет. Жанымды кайшайтканы жөнөкөй адамдын жөнөкөй маселесин чече албаган атка минерлердин басып жүрүшү. Эл аны жумалап, айлап күтүп жатпайбы деген ал телеканалдардын бирине берген маегинде. Ал эми Сооронбай Жээнбеков Атамбаев тууралуу. Ал мамлекетти туңгуюкка алып келди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасында болуп жаткан окуялар мени да ойлонтот деп билдирген Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыктаган маалымат жыйынында. Анын айтуусуна караганда, экөө оор жылдарда чогуу болушкан. Мен президент болгондон бери бир да сөз айткан жокмун. Себеби мага мамлекеттин, элдин бүтүндүгү өз тагдырыманда бийик турат. Мамлекетти экиге бөлгөнгө чейин барып жатышты. Мен баарына чыдадым, күттүм. Бирок аягында өзүңда, мени да, мамлекетти да туңгуюкка алып келди. Бул маселе мыйзам чегинде эми чечилет. Ал менин колумда эмес. Буга чейин экөөбүздүн колубузда эле. Азыр эми укук органдарынын колунда. Мына жакында эле парламентте ал боюнча өз баасын берди. Мен буга бир нерсе кошуп айта албайм, деди президент. Мамлекет башчысы бул маселе ал үчүн да оңой эмес экендигин айтты. Мен ачыгын айтканда бир топ адамдын кызыкчылыгын коргобой, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго өттүм. Бул менин тагдырым. Келечекте мени эмне күтөт? Бир Кудай билет деп баса белгилеген ал. Ал эми жемкорлук жана ишеним жөнүндө Сооронбай Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине берген эксклюзив маегинде өлкө башчысы бир жылдык жетишкендиктери, алдыдагы пландары, реформалар, саясий атаңдаштык, үй бүлөсү жана
жакындары тууралуу ачык айтып берген. Өкмөттүн ишине Өкмөттүн ишин кандай баалайсыз? Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сиздин ишеничиңизди актай алдыбы? Биз Мухаммедкалый Дүйшекеевич менен өкмөттүн курамында чогуу иштегенбиз. Мен Ош облусун жетектеп турганда, ал социалдык фондду башкарып турган. Кийин ал мен премьер болгондо биринчи вице-премьердин кызматын аркалады. Анын дарегине айтылган сындар бар, бирок аны мен жакшы билем. Ал өтө кылдат жана натыйжалуу иштейт. Сооронбай Шарипович учурдан пайдаланып, бул суроону бербесем болбойт. Кыргызстандагы жемкорлук менен байыган 35 кишинин тизмесин бар экендигин, аларды жоопкерчиликке тартып, өлкөнүн бюджетин толуктарыңызды айткансыз. Бул тизмени качан жарыялайсыз? Ал тизме бар, алардын айрымдары менен органдар иш алып барышууда. Калгандары Кыргызстандан качып кетишти. Бирок мен өлкөгө кимдир бирөөнү жемкорлукка малынган деп жарыялагым келбейт. Мыйзам бар, жазыксыздык жоромолу бар. Кармап албагандан кийин ууру тутпа дейт эмеспи? Бирок баарыбыз андай тизме түзө турган болсок, жемкорлордун саны 35тен да ашаарын жакшы билебиз. Анда суроону башка өңүттөн берели. Тергөө, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы, УКМК Финпол качандыр бир кезде бул ысымдарды коомчулукка ачык айтабы? Албетте элге белгилүү болот. Мен муну өзүм көзөмөлгө алам. Жемкорлукка каршы күрөш эми гана башталды. Ызы чуулук кылмыш иштер. Бул айсбергдин чокусу гана. Сиздер билесиздерби, райондук деңгээлдеги жемкорлуктан жөнөкөй жарандар кантип азап чеккендерин, орто звенодогу аткаминерлер пара алып, элди кыйнап, жан багып жашап жатканын, күрөштө жемкорлукка малынгандарды соттоп, абакка отургузуш үчүн гана баштаган жокпуз. Барына сабак болсун, маңдай тер менен гана жашасын деген максатыбыз бар. Калыптанып калган стереотипти бузуу керек. Мамлекеттик акчасы жеке чөнтөк эмес. Бардык президенттердин арасынан сизге оор болуш керек. Анткени күчтүү оппонентиңиз жаныңызда башкалар сыяктуу качып кеткен жок. Алмазбек Атамбаев ЖМК аркылуу дайыма өз оюн билдирип келет. КСДП штабында сизди кыйытып сындагандар болот. Мындай саясий атаңдаштык сизди чыңалдырбайбы? Мен азыр мамлекет башчысымын. Катуу күрөшкө дайыма даярмын. Ийгиликке жеңил жол менен эмес, күрөш эмгек менен жеткенмин. Буга чейин дагы, мындан кийин дагы бир гана мамлекеттик принциптерге таянуу менен иш алып барам. Мамлекетти чыңдоо, өлкөнү өнүктүрүү, адам укуктарын жана сөз эркиндигин коргоо. Негиздүү сындар айтылса кабыл алам. Катамды оңдогонго аракеттенем. Бул мамлекеттик ишмер үчүн кадимки процесс. Негизи сынчынын сыңар өтүгү майрык болбосо болду. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, бүгүнкү башкы каарманыбыз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков болду. Каарманыбыз өлкөнү кандай башкарууда, элдин ишеничин актай алдыбы? Качкан президенттерибизден айырмасы жана артыкчылыгы. Сооронбай Жээнбеков өлкө атасы болгондон бери эмнелерге жетиштик? Экономика өстүбү? Өз оюңузду комментарийге калтырыңыз. Мен сиздер менен эртеңки чейин коштошомун. Саламатта калыңыздар.